Майлысай, ал Майлысуу же Майлуу суу. Кыргызстандын түштүгүндө согуштан кийин уранды казып алуу жана кайра иштетүү үчүн негизделген кичинекей шаарча. Почта кутусу 200 ишканасынын негиздөөчүсү Гаршин Петр Петрович. Бул жерлерде 1901 жылдан баштап нефть өндүрүү башталган. Ошол себептен дарыянын аты, а кийинчерээк шаардын аты Майлысай, Майлуу суу деп атала баштаган. Ал эми уранга болгон кызыгуу бир топ кийин башталды. Майлуу сууда уран чыккан жерлерди иштетүү 1946 жылы башталып, 1968 жылга чейин уланган. Шахтада иштетүү жана фабрикаларды, анын ичинде шаарды куруу үчүн согуштун аягында ыктыярдуу мажбурлоо усулу менен Поволжьядан немистер, Крымдан татарлар ташып келинген. Согуш аяктаганда туткунга түшкөн же оккупацияланган аймактардагы элди 6 жылдыктарды эмгек терапиясы менен оңдоо үчүн ташып келе баштады. 1946 жылдары шаарчада номер 3 жана номер 7 гидрометаллургия заводу иштеп, уран толук күчүндө өндүрүлүп, Москва почта кутусу 200 дарегине жөнөтүлө баштаган. Ал кезде Майлысай толук өз маанисинде аталбаган. Майлысуу шаар статусун 1956 жылы алган. 1968 жылга чейин Майлысай жабык шаар болуп, анда 22 000 адам жашаган. Шаарда ошол мезгилде 1947 жылы түзүлгөн фельдшердик ден соолукту чыңдоо пункту иштеген. 1968 жылы шаардык оорукана ачылып, анда 87 дарыгер жана 280 орто билимдүү медициналык кызматкерлер эмгектенген. Шаардык оорукананын биринчи башкы дарыгери Рытиков Николай Григорьевич болгон. Алдыңкы катардагы жоокер, мыкты хирург, Кыргыз мамлекеттик медициналык институтунун бүтүрүүчүсү. Шаардык оорукананын эмгек жамааты ВДНХнын катышуучулары болгон. Энени жана баланы коргоонун көрсөткүчү боюнча эмгек жамааты коло медаль менен сыйланган. Биздин ооруканадан 2 дарыгер, Касыев Накен Касыевич жана Ниязов Шайлобек Ниязовичтер Кыргыз Республикасынын саламаттыкты сактоо министри болушту. 3 дарыгер Абдылдаева, Аленичева, Айдаровтар эмгек сиңирген дарыгер наамын алышкан. Максут Алиев Өкүмжан 1977 жылдын августунан баштап Майлысуу шаарынын бириккен ооруканасында иштеп келе жатамын. 1982 жылы ушул ооруканада 20 койкалуу неврологиялык отделение ачып, ошол отделениеде заведующий болуп 2002 жылга чейин иштедим. 2002 жылдан баштап Центр семейный медицинаны жетектеп 2009 жылга чейин иштеп келдим. Азыркы убакта лечебный консультативный отделениенин заведующиймин, дагы невропатолог болуп иштеп келе жатамын. Мен иштегенден бери биринчи жолу шаардын грамотасын алдым, кийин областной грамота, кийин 2015 жылы президенттин ардак грамотасын алдым. Отличник здравоохранения 2003 жылы алганмын. 2018 жылы Министерство здравоохранения грамоталарын алдым. Анан шаардын ардактуу кызматкери наамына ээ болдум. Азыркы убакта дагы болгон күчүбүздү жумшап иштеп келе жатабыз. Биздин шаарда 100дөн ашык элдин өкүлү жашап, ар бири өзүнүн унутулгус эң жакшы мурастарын калтырышкан. Мен Райымкул Исмаилов, Майлысуу шаарында жашайм. Көп жылдардан бери ушу маданият тармагына салым кошоюн деп жазмалык иштерди баштап 2 китеп чыгарганмын. Менин атым библиотекага коюлган. Но шаардын эски библиотекасы бар. Негизи ошол библиотекага менин атым коюлган. Бардык библиотекаларда менин чыгарган китептерим бар. Согуш маалы мен кичине баламын. Билет анда баары турмуш жаманын. Аталарга тойсо курсак той болдур. Кээ күндөрү ачка жатып калганмын деген ылдарды жаздым. Элибизди гүлдөп, өсүп, жакшынакай күндөр боло берсин деп элге жакшылык каалайм. Кендердин жана 3-чү, 7-чи заводдордун жабылышы менен ар кайсы жылдары жаңы өндүрүштүк ишканалар иштей баштады. 1961 жылы номер 3 Токен заводунун ордуна Кыргыз электроизолит заводу түзүлүп, анын директору Нечаев Юрий Иванович болгон. ЖСБ ишканасы 1951 жылы ишке киргизилип, биринчи директору Матвиенко. 1967 жылы Майлысуу нан заводу иштөөгө берилип, 1995 жылы жоопкерчилиги чектелген Акнан акционердик коому болуп кайра түзүлгөн. 1948 жылы эт комбинаты иштеп баштаган. 1947 жылы байланыш түйүнү ачылып, 2003 жылы Кыргыз поштасы болуп кайра аталган. Биздин шаарыбыздын визиттик карточкасы бул электр лампа заводу. Шаар бул завод, завод бул шаар. 2019 жылы декабрда өзүнүн 55 жылдыгын белгиледи.
ишкананын калыптануу, өнүгүү жана ишмердүүлүк тарыхы өзүнүн барактарында заводдун ишине түгөнгү салым кошкон жумушчулардан турат. 1965 жылдан 1973 жылга чейин заводдун биринчи директору Нечаев Юрий Иванович болгон. Ушул жылдары башкы инженер болуп Коренев Виктор Иванович эмгектенген. Кайра куруу жана Советтер Союзу тарап өткүл абал болуп турган мезгилде заводдун өнүгүшүнө өзүнүн зор салымын кошкон, көп жылдар бою заводдун директору болуп эмгектенген Мелькер Николай Адольфович. 2009 жылдан баштап заводдун директору Эреджепова Музейин Сыдыковна жетектеп келет. Вот с 9 года я работаю, до 14 года у нас были очень хорошие темпы развития, прибыль была шикарная. Мы почти за 4 года получили 414 миллионов прибыли. А в 2010 году мы перерегистрировались, мы создали АСО. И была большая работа проведена по переводу всех активов в новое предприятие. Мы сейчас работаем на территории только России, Казахстан, Туркменистан. А Грузия чуть-чуть и Азербайджан чуть-чуть, там, может, машина в месяц, по машине в месяц. И вот стеклоровинг. А потом следующий этап – пеностекло. То есть это тоже мы будем отходы, которые будут собираться после колбы, стекла, колб и банок. Мы будем собирать этот бой, но сейчас тоже собираем, и будет он за счет из этих отходов делать пеностекло. Сейчас пеностекло мелкой фракции цены доходят до 10 тысяч сомов. Вот это вот сейчас на строительном рынке оно очень востребовано. Шаардын курулушу менен жаңы мектептер курула баштаган. Мурунку номер 10 орто мектебинин алгачкы бүтүрүүчүсү, азыркы 1 орто мектептин жетекчилик кызматында жана бүгүнкү күндө катардагы мугалиме 54 жылдан бери жаш муундарды тарбиялоого зор салымын кошкон Максимова Софья Думетровна. С 1967 года начала работать в своей родной школе. Раньше эта школа была школа номер 10. В 1978 году переименована в школу номер 1. Начала трудовую деятельность пионерской вожатой, потом организатор внеклассной воспитательной работы. 27 лет проработала директором этой школы. Выйдя на пенсию, осталась работать. И по сей день, уже 54 года, в своей родной школе. За свою трудовую деятельность была награждена многими грамотами. Имею правительственную награду от президента, грамоту, ветеран труда, отличник образования Кыргызской ССР. Шаарда 4 орто кесиптик окуу жайлар бар. Малису медициналык колледжи, республиканын түштүк аймагындагы алгачкы окуу жайлардын бири. Малису шаарында 1961 жылы ачылган 1 орто атайын окуу жайы быйыл 60 жылдык мааракесин белгилейт. Колледж 8826 миң адистерди, медайындарды, акушерлерди, фельдшерлерди, тиш техниктерди жана тиш дарыгерлерин даярдап чыгарат. Биринчи директору Тищенко. Манавзаде Гүлсен Фаридовна окуу жайда 23 жыл директор болуп эмгектенип, анын өнүгүшүнө баа жеткис салым кошкон. МСМКда 12 кызматкер Кыргыз Республикасынын саламаттык сактоонун отличниги. Өкмөттүн сыйлыгы менен Касмалиева Зейнекан Жубакадыровна жана МСМКнын директору Батырбекова Зиракан Батырбековна, окуу иштери боюнча директордун орун басары Малису шаарынын ардактуу жараны Травкина Анна Думетровна сыйланган. 1964 жылы Малису шаарында номер 2 техникалык училище, азыркы номер 76 кесиптик лицей электр лампа заводуна 5 кесип боюнча кадрларды даярдоону баштаган. Биринчи директору Коробко Александр Александрович. Андан кийин Зеленев, Сыдыков, Травкина, Хазраткулов, Оморовтар болгон. Малису колледжи. 1965 жылы Малису электр лампа заводуна кадрларды даярдоочу орто кесиптик билим берүү окуу жайы катары ачылган. 1968 жылдан 1988 жылдарга чейин Куклинская Юлия Рувимовна башкарган. Кийинчерээк Ушкаренко, Оморов, азыркы мезгилде Кадыралиев Исмаил Ырсмаматович жетекчилик кылат. Малису аймактык колледжи 2009 жылы ачылып, кийинчерээк Борбордук Азия колледжи болуп аталган. Жеке менчик окуу жайы орто звенодогу адистерди даярдайт. Директору Агабеков Алибек Турсунбаев. Шаарда коомдук иштерди активдүү алып барышкан Баткенчилер кеңеши, Афганчылар кеңеши, Чернобыльчылар кеңеши, Аялдар кеңеши бар. Мындан сырткары шаардык мүмкүнчүлүгү чектелгендер коому, анын төрагасы Базарбаев Каныбек. 86 жылы 10 классты бүтүп, Москвадагы токойчу арба бөлүмүн бүтүрүп, келип өзүбүздө токойчу
мастер леса, анан токуучулардын бөлүм башчысы болуп иштедим. Ошондон кокусуктукка туш келип, авария болуп, производственный травма алып калдым. 2011-жылдан баштап Эл Шам деген коом түздүм. 2013-жылы шаардагы майыптар коомунун төрагасы болуп шайландым. 2012-жылдан 2021-жылга чейин 2 чакырылыштын шаардык кеңешинин депутаты болдум. Саламатты саттоо, этика, социалдык тармак боюнча комитеттин төрагасы болуп 5 жыл кызматтандым. Ушу колуман келишинче бул кубоктор, грамоталар, алкыш баракчалары, ыраазычылык каттардын баардыгы өзүмдүн мээнети менен аталган нерсе. Арым спорт деп коет, кыргызча кол күрөш боюнча 2017-2018 жылдан баштап тренировкаларды жасап, областтын 4 жолку чемпиону болдум. Кыргызстандын 4 жолку чемпиону болдум. Азияда 2 жол 3-чү орунду алдым. Ошону менен Кыргыз Республикасынын мастер спорта спорт чебери деген намын алдым. Колуман келишинче Малису шаарына өнүгүш үчүн, майыптардын байкында жакшы өз укугун тебелетпестен жакшы жашоо үчүн, жашашы үчүн салым кошуп, аракет кылып, жардам берип жүрөм.